Ушак кызы Сайракан атындагы аялдар борборунун негиздегенбиз. 6 февраль күнү Ыйман мечитинде кыз келиндерге жоолуктун мааниси жөнүндө маалымат берилип, ошондой эле жоолук салынуунун жаңы заманбап түрлөрү боюнча мастер-класс уюштурулган. Аталган иш-чараны өткөрүү идеясы Таберек айымдар бирикмесине жана белгилүү инста-блогер Агзура Бекеровага таандык. Ата-бабадан калган салтты биз бүгүнкү азыркы заманбап стилде кандай кылып жаштарды жоолукка тартсак болот, жоолукка кызыгуу чындап эле кызыгууну пайда кылабы? Же бул кандайдыр бир аял затына пайдасы барбы? Жоолукту кимдер салыныш керек негизи? Күнүмдүк жашоодо бизге ыңгайлуулук жаратабы? Же жаратпай эле койсо болобу, жөн эле жүрсөк болобу, жоолук салынбай эле? Ошол жоолуктун пайдалары жана чын эле ден соолук үчүн пайдалуубу? Ошол жагын да эске алдык. Көрсөк, бул нерсеге аябай эле биз айымдар негизи эле азыр биздин коомдо айымдар, жаштар өтө муктаж экенбиз десек болот. Жоолуктун өзүнүн көптөгөн пайдасы бар. Мисалы, аял затынын аврат жерлерин жабууга, ошондой эле ден соолукка да тийгизген таасири зор экендигин уюштуруучулар баса белгилешти. Апам урушчу эле. Тамагыңды жаап жүр, башыңа жоолук оронуп жүр, мээңе суу көтөт, гаймарт болосуң. Тиги бунун баарын айтчу эле. Кийин жоолук оронуп калгандан кийин ал менин жоолук салынгандыгыма, ушу Аллах Тааланын парчын аткарып атат деп сүйүнгөн жок. Ал бул тамагы жамынды деп сүйүндү да, тамагы жабык болду, дайыма тамагы жабык болуп жүрдү деп. Ошондой эле чындыгында ошол жоолук салынуу менен мен көп ден соолугума өзүмдүн пайдаларымды алдым. Ушул тамак оорудан кутулдум. Себеби ар дайым тамагыңды жаап жүрөт жоолук. Биринчиден. Экинчиден, көчөгө суулукта кандай эме кыласың? Башың жылуу жүрөт, кулагың оорубайт. Негизи эле башты сактоо. Башыңдын сырттагы суулуктардан сактайт. Ал үчүн маршруткада кетип атканда деле терезесинен ушундай ысык урганда парданы тартып коесуң да, ал жоолук, ал парда сага көлөкө болот, салкындап калат. Жоолук мына ошондой эле. Кыяматта Аллах Таала жоолук бул дүйнөдө ысыктан сактаса, күндүн ысыгынан, кыяматта тозок отунан сактоочу парда болот бизге. Жоолукка арналган кечеге жалпысынан 60га чукул адам катышты. Алардын көбүн жаш муундагылар түзгөн. Катышуучулар жоолуктун касиеттери жөнүндө көптөгөн маалымат алгандыгы тууралуу билдиришти. Бул жерге келгенде устаз эжелер бар экен, ошо жоолуктун пайдасын, касиетин айтты, аял затка керек экенин. Ошону билдик, жоолук салганды үйрөнүп атабыз азыр. Агзура Бекерова азыркы кыз келиндерге ылайыктуу жана саркеч жоолук салынуунун түрдүү ыкмаларын көрсөтүп, заман талабына жараша кийимдер, аксессуарлар менен айкалыштыруу жөнүндө кеп-кеңештери менен бөлүшүп өттү. Мен көптөгөн эле колумдан келишинче түрлөрүн үйрөткөнгө аракет кылып атам. Ар бири кызыккандар мынтип оруп көрүп атат. Баягы кыргызда жакшы сөз бар. Жоолукту канчалык бийик кармасаң, баркың ошончолук бийик болот деген. Ансандай өзүм жоолук сүйүүчүлөрдүн катарындамын. Оронбосом дагы ушул түркүн түстүү образдар менен оруп жүргөндү жакшы көрөм. Мен дайыма жоолук менен жүрөм. Жоолук салганга өзү кызыкчумун. Интернеттен көрүп анан келдим. Аябай жакшы. Буюрса жоолук баштан түшпөйт, буюрса эми аракет кылабыз. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.